Салам достор. Ушундай даамдуу сочный шаурманы үйрөнүп алыңыз. Эң биринчиден 100% ишенимдүү болосуз халал экенине. Экинчиден аябай даамдуу, үйдө жасалган нерселердин баары даамдуу болот. Азыктары баарыбыздын муздаткычыбызда бар эле азыктар. Көрүп турганыңыздардай баарын кесип даярдап алдым. Биринчи биз сабизди тууруудон баштайбыз. Сабизди майда кылып туурап алып, өсүмдүк майын кызытып, абдан кызытып сабизге куябыз. Майдын кызыганын билүү үчүн биз мондой таякчаны майга салып көрсөк, шарикчелер пайда болот, анда май даяр болгон болот. Ысык кезинде майды куюп, сарымсакты салып аралаштырабыз. Достор, менин каналыма каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Жана ошондой эле каналым акырындык менен өнүгүп баратат. Ар бир катталуучуга мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Колдоп жатканыңыздар үчүн чоң рахмат. Ссылкасы менен бөлүшүп коюңуздар. Бетин жаап, муздаткычка салып турабыз дагы, калган азыктарды даярдайбыз. Майда кесилген тоок этине тоок эти үчүн арналган приправаны сээп, туздан кошуп аралаштырабыз. Жана кызытылган майда кууруп алабыз. Бул бат эле бышат. Этти майсыз кылып, майы жок кылып алып алышыбыз керек. Эми соус жасайбыз, достор. Мен чеснокту блендер менен майдалап алдым. Чеснок жакшы майдаланыш үчүн 2 кашык майонез кошуп койдум. Блендер жок болсо, сиздер бычак менен майдаласаңыздар деле болот. Даяр болгон чеснокту мискага салып, кетчуп майонезди кошуп аралаштырып коебуз. Соус даяр. Айта кетчү нерсе, бул соус менен бир гана шаурма эмес, манты жана башка коюу тамактарга иштетсеңиздер сонун болот. Аябай даамдуу сонун соус болот экен. Мынеке достор, заматта азыктарыбыздын баары даяр болду. Эми бир гана шаурманы уруп коюш гана калды. Мага аябай соусу көп болгон шаурма жагат, достор, аябай даамдуу болот. Шаурмага соусту көп сүртсөк, лаваш эзилип кетет. Ал эми лаваш эзилип кетпеш үчүн мен лист салатадан салдым. Лавашты үйдө өзүңүздөр деле жасап алсаңыздар болот. Оңой эле жасалат. Соусту ушинтип сүртүп алсаңыздар дагы болот. Бул экинчи вариант. Сковородкага деле бышырсаңыздар болот. Мен ар бирин бирден бышырып отурбайын деп духовкага салып койдум. 7-8 минутта даяр болот. Дадам! Биздин шаурмабыз даяр, достор. Азыр биз кесип көрөбүз. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Аябай даамдуу, сонун болот. Жасап көрсөңүздөр, сиздерге жагарына мен 100% кепилдик берем. Сөзсүз түрдө жасап көрүп, комментарий калтырганды унутпаңыз. Каналга каттала элек болсоңуз, катталып, лайк, комментарий калтырып коюңуз. Сиздерден сураныч, видеонун ссылкасы менен бөлүшүп коюңуздар. Бул болгон менин каналымдын өнүгүшүнө салымын кошот. Келиңиздер, кыргыз ашканасын чогуу өнүктүрөбүз.
Мен сиздер менен коштошпоймун достор, анткени жумасына 2 жолу сиздер менен сөзсүз түрдө көрүшүп турабыз. Андыктан сөзсүз катталып коюңуздар, биринчилерден болуп жаңы видеолорду көрүңүздөр.